Мен ачык айтам ырчыга. Сен кыйналып атасыңбы? Эгер чындап эле кыйналып аткан болсоң, жашооң кыйын болуп атса, мен өзүм поддержка кылып мен сага бекер эле тартып берейин деп айтам. Мен аларды жактырып, жактырбагыдай алар мен үчүн эч ким эмес да. Жылына 118-120 клип болуп калат болчу. Ошондо айына канча? 10 клип, 12 клип. Бир балам бар. Азыр бойдокмун. Адаштым, жаңылдым. Жаңылбаган пенде жок ошо. Буга чейин ошо клиптердей эле жашоону көрүп, клиптердей эле кыялданып, ошо клиптердей эле жашоом ошондой жүргөнү көрсө, жашоо башкача экен. Анткени бул түгөнгүс нерсе экен. Эми ата-энең болсо акча берсе, акчаң деле түгөнөт, байлык берсе, байлыгың деле түгөнөт. А бул тарбия сени ушундай сонун кылып тарбиялап койгон бул тарбия түбөлүккө калат экен. Бул тарбия менен сый көрөт экенсиң, бул тарбия менен эме көрөт экенсиң, ийгилик көрөт экенсиң, башка бирден дагы сый урмат көрөт экенсиң. Балаңызга кантип тарбия берейин деп атасыз? Балам эртең чоңойсо эле достору мисалы башка бирлер жолугуп калса, сен атаң ким билесиңби? Сенин атаң Кубатов. Сенин атаң ушундай киши деп. Сен атаңдай киши болушуң керек деп. Дос деген түшүнүк бул эки денеде жашаган бир жан деп түшүнүк менен кошо да. Бир адам менен жолугууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Бул мен чоң атам. Прокурор болгон кыйын киши болчу чын айтканда. Каалаган жумушуң кыл, мен сени колдойм деп алган. Эң башкысы урматтуу кыргыз элим, эң башкысы чоңоюп аткан өспүрүм балдар мектепке совет, ата-энеңердин сөзүңөрдү угула. Алар силерге эч жамандык каалабайт. Саламатсыздар урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, бизде кайрадан Кеп бар подкастынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн бизде конокто социалдык желиде миллиондогон көрүүчүлөрдү топтогон, болгондо дагы Кыргызстандагы өткөн жылдагы эң мыкты клипмейкер Нурсултан Кубатов эфирге келип отурат. Саламатсызбы? Эфирге кош келипсиз. Кыргыз эли менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы кыргыз элим, саламатсыздарбы телеканал, сиздерге чоң рахмат ушинтип биздин талантыбызды сыйлап, ушинтип бизди чакырып атканыңыздарга. Рахмат. Кош келдиңиз. Эми биздин Кеп бар подкастынын максаты дал ошол сиз келген коноктун ошол жумушундагы тармактагы кызыктуу окуялар, оору, кыйынчылыгы, жеңили жана рахат боюнча сүйлөшөбүз. Андыктан сиз клипмейкер болгондон кийин алгачкы биринчи тарткан клипиңизди эстей аласызбы? Албетте, ал биринчи жумушум. Мен аябай визиткам болду деп айта алам. Эмне дегенде ал клип тарткан эле аябай хит болуп, элдин баардыгы сен Бишкектин уровенинде экенсиң, сен Бишкекке кетишиң керек экен деп элдин баардыгы эле аябай сонун клип болгон негизи. Кайсы клип айтып кетсеңиз атын? Ал клип Кейжи Элмурат агабыздын клипи болгон. Ырдын аты кандай эле? Ырдын аты кереги жок деп, сүйүү жөнүндө. Ал кезде канча 16-17 жашта болчумун, 16 жашта экен элем. Сиз 16 жашыңызда биринчи клипиңизди тарткансыз? Ооба. 16 жашымда биринчи клип тартып, ал клип аябай хит болгон. Телеканалдарга бат эле өтүп кетип, сен аябай жаңылык кылып тарттың, сен Бишкектин деңгээлинде тартат экенсиң, сен Бишкекке кетишиң керек экен деп. Ошондо 16-17 жашымда эле мен Бишкекке кетирип ишкен. Жакшы, андай башынан баштайлы. Негизи бул тарапка, бул багытта клипмейкер болуп кантип баштап калдыңыз? 16 жаштагы эми бул мектеп окуучусу адашпасам. 9 бүттүм эле. 9 бүткөнсүз. Кайсыл жерде? 9-ду Сороклетте бүткөм, Геологородокто. Ош шаары? Ош шаарында окугам. Негизи мен жанагы 7-8 класста ал кезде 2007-2006 болчу. Эсиңерде болсо керек, балдардын баардыгы эле компьютерный клубка качып калышкан. Ооба. Баардыгы контр GTA ойноп, ошо. Анан ошол кезде сабагына барбай койбосун деп, мага үйгө компьютер алып берип койушкан. Үйдөн ойносун деппи? Үйдө ойносун деп мага ошо сабагына барбай койбосун, сабагын бүтүп алып,
Анан кийин каалашынча кечке ойун отура берсин деп ошентип алып берип койгон. Ошентип алып бергенден кийин эле бир айда эле жанагы контурду ойной берип, бүт ошол кезде флешкада көчүргөндү үйрөнүп алгам мен. Оюндарды? Ырларды. Ырларды. Анан жана дисктен көчүрүп алып туруп, кайра ырларды флешкага көчүрүп ошону үйрөнүп алып, анан кийин андан дальше өнүгүү кетти. Оюндон көңүлүм калып калды ошо бир ай ойногондон кийин эле. Анан кийин досторум болсо компьютер ойноп жүрүшөт. Мен болсо бир цифровой фотоаппарат бар болчу. Кичинекей. Апамдыкы розовый болсо керек эле. Ошонун видеозапись бар болчу. Ошону записти басып тартып туруп эле компьютерге көчүрсөм көчтү, аябай жанагы видео сапаттуу. Анан көрүп ойлондум дагы. Инилерим бар болчу. Ал кезде ошо кайсы ырлар, биздин кыргызча ырлар аябай хит болгон болчу. Илья Абдыразаков, Мирбек Атабековдун ырлары. Ошолорду видеозапись менен отургуздум дагы, басып туруп записти ырдатып туруп эле. Дагы бир жерге барып отургузуп ырдаттыргам. Ошентип мен 7-классымда негизи клип жасачумун. Ошентип ошону үйрөнүп алып туруп, анан ары бастырып көрдүм, бери бастырып, анан переходдорду коюп көргөм. Жана жерде ушундай эле кызыгып, негизи өзүм деле илгертен эле мисалы Фабрика звезд деген бар эле. Ошол кезде Тимати, Плачут небеса деп, вот еще 50 Cent, вот ошолордун клиптерин көрүп, аябай мындай жакчу да мага. Мындай артист, ошо шоу-биз жашоо. Ошол анан кийин ошентип видеолорду, ошентип клиптерди жасап 2 жылда уже 9 бүткөнгө чейин профессионал болуп калдым эле. Ошентип жүрүп бир балага клип тартканбыз, Сейит Зулумов деген. Анын клипин тартып алып, мен айткам ага, мен тарта албайм, мен колуман келбейт. Андан көрө ошо клипмейкер, специалист, атайын ошо режиссерский, операторский түшүнүгү бар адамдар иштесин деп ага отказ берип койгом. 9-класстын. Анан бир күнү эртең менен келиптир. Аябай кызына дагы расход кылып алыптыр, кийимдерди өзү дагы алып алыптыр, макияждар жасап алыптыр. Уктап атсам келип тур клип тартабыз. Ага чейин сиздин иштериңизди көрүп жүргөн го? Ага чейин ошо мен жанагы кичинекей инилериме жасаган ошо видеолорду бир-эки көргөзүп койгон болчумун. Ушундай кылып жасайм, ушундай кылам деп. Анан кийин ошо жаңы чыгып аткан клиптерди уже булар мондай качествода тартылган экен да деп, свет мондай коюлган экен да деп, жанагы уже көзүм уже көрүп эле түшүнүп. Ошо анан тиги Сейит Зулумовго клип тартканбыз. Тарткандан кийин ал клип дагы бир катуу хит болду. Өзүм жанагы даяр жасанып алып, макияжчын бүт сонун кийимдер менен келсе, еще клипти жанагындай кылып тартсам, ушуна жарашып калды. Ошо анын артынан эле ошо ал клип Кежи Элмурат акебизге жагып, мага дагы клип тартып бер деп. Сразу Элмурат акеге клип тартканбыз. Сон негизи 9-класс окуучусу эми жашта бир чоң клип тартуу деген милдетти сизге жүктөп бергени сиздин ошол чыгармачылыгыңызга болгон алардын урматы, баалоосу болсо керек. Негизи эле айтсаңыз, клип деген эмне өзү? Клип деген клипти мен мондой түшүнөм, мен түшүнүгүм. Ырчылар үн менен сону кылып ырды жазып даярдап, мисалы 3 минуттага эле бүт арманын, бүт немесин батырып ошо 3 минуттага көргөзөт го. Олар ошо батырган нерсени көргөзүп жетишип калыш деп эле түшүнөм го дейм мен. Ошол аз эле, кыска эле убакта 3 минутта адамга жакшы көңүл тартуулап, жакшы балким тарбиябы, жакшы же мисал келтирип, эгер мондай кылып тандасаң, жашооң мындай болуп калат деген бир мен өзүм жеке оюм. Ошол кадимки эле мисалы ажекелерибиз айтып аткандай эле бүт бардык немелер тарбия жөнүндө айтып атпайбы? Ошо тарбия жаатында эле мен түшүнүгүм ошо тарбия эле. Маданияттуу көргөзүү эң башкысы. Сонун жакшы. Демек, ыр бул үн менен жеткире турган тарбия же бир нерсени үйрөтүүчү болсо, ал клип визуалдык жактан тарбия берүүчү экен да. Анда ырдын өтө бир ийгиликтүү болуп кетүүсүнө клиптин канчалык орду бар? Мен өзүм такай эле айтайын. Жаңы чыгып келаткан ырчыларды бир 7-8 эле ырчыны бул менин биринчи ырым, бул менин биринчи клипим болот, ушуну тартыш керек деп мага тапшырганга 7-8 ырчыны
биринчи клипин эле мен сразу эле миллион просмотрдан 2 миллион 2,5 миллион просмотрга чейин азыр. Мен бирок ошол кезде сөз берип аларга мен силерге гарант бере алам. Точно миллион просмотрдан ашат деп. Ошол мен айткан ырлардын, айткан клиптердин просмотру чындап эле азыр YouTube'да миллиондон ашык. 2 миллион 2,5 миллионго чейин просмотр бар. Демек, ырдын популярдуу болуп кетүүсүнө клип дагы жок дегенде 50-100%га чейин роль ойношу мүмкүн. Ооба, анткени жаңы мисалы жаңы чыгып келе жаткан ырчы өзүнүн стилин деле билбейт, кандай кийинишин деле билбейт, аны элге кандай алып жеткиришин деле билбейт. А жөн эле ыр чыгып калса ырын деле угуп коюшу мүмкүн, ошол менен өтүп кетет. Бирок жанагы ырчыга чын айтайын, чоң эле элдер болсо элестетип алып укканга аябай чоң эле салымы чоң деп айта алам мен. Негизи ырчы музыканттар менен сиз кантип иштешесиз? Мисалы, мен ыр жаздырсам, сизге барып мага клип тартып бер деп кандай критерийлерди карап алар менен иштешесиз? Мисалы, мен негизи бардык эле ырчылар менен иштеше берем. Эң башкысы той ырчылар менен кичине иштешим кыйыныраак болуп калат. Той ырчыларга мисалы прикольный клип тартып бер дегенде кээбиркилердин приколдору билбейм, жанагындай бир адамды маскаралап прикол кылыштан мен кичине каршымын да. Бир адамды маскаралап прикол кылып, бир адамды неме кылып, приколду мындай жакшынакай кылып, мисалы Павел Воля, Comedy Club'дагылардын приколдору аябай сонун го мындай. Адам ал приколдон кийин мындай маскара болуп, мындай ошол бойдон өзүн кемсинип калбайт да. Ошондой ал приколдон мен мисалы ошондой приколдорду көргөзүм келет да, адам өнүгүш үчүн. Бир клипти тартууга канча убактыңыз кетет? Бир клипти тартууга негизи мен 3 күндөн ашык тартпайм. Негизи 2 күн, сюжетти 2 күн тартышым мүмкүн. Эртеден кечке жакшы даярданып туруп эле негизи жакшы аракет кылсаң, негизи бир клипте 8-10 эпизод болот. Эгер замедленный клип боло турган болсо, где-то бир 6 эпизод болот. 8 ошо 10 эпизод болсо, аны эртеден кечке жакшы аракет кылып, жакшы команда жакшы болсо, иштеген адамдар жакшы болсо, бүт пейили жакшы бири-бирин түшүнгөн сонун адамдар болсо, ойноп күлүп жыргап жүрүп эле тартып коюшат бат эле. Негизи мен деле баам көп деле эмес, мен мүмкүн болушунча кымбат деле айтпайм. Бир $500 айтам. $500 эми оңой акча эмес да азыр. Эми негизи ошого жараша мээнет кылабыз, аракет кылабыз. Анан кийин тааныш билиштер болсо, бул клипти эптеп чыгарып коюш керек десе, чын айтканда $300 эле тартып берем. Анан кийин эгер тааныш билиштер эле келип жанагы жерде $300 кичине дагы түшчү десе, мен ачык эле айтам ырчыга. Сен кыйналып атасыңбы? Эгер чындап эле кыйналып аткан болсоң, жашооң кыйын болуп атса, мен өзүм поддержка кылып, мен сага бекер эле тартып берейин деп айтам. Бирок жаңы чыгып келаткан ырчыларды эгер чындап эле каражаты жок болсо, мен өзүм колдоп эле өзүм мен бул клипиңи өзүм бекер эле тартып берем деп, өзүм эле тартып берем. Чыгымын сен чыгарсаң. Бекер эмес, эң арзан тарткан клипиңиз канча болду эле? Эң арзан тарткан клип ошо $300, анан $300 ары майдаланып, билбейм, бул өзүм жумушумду сыйлаганымбы, андан көрө майдаланып жанагы неме кылгандан көрө лучше бекер эле белек $300 арзан тарткан эмессиз бир дагы? Жок. Жакшы. Эң кымбат клипиңизчи канчага тарткансыз? Эң кымбат клип 3,5-4,5 болгон экен. Бул жерде расходу эле $2,000, $2,500 ошондой эле кеткен. Анан кийин ажана техникалар неме болуп санап келгенде, бирок кайра эле өзүмө ошо $500, $600 эле чыгып калган. кайсы клип сыр болбосун? Ал клип чыкпай калган, ал клип чын айтсам аябай расход менен тартылган клип. Партиялардын клипи болчу. Партияга иштеп калганбыз. Түшүнүктүү. Клипке канча акча көп жумшалса, ошончолук көрүмдүү болот деген канчалык чындык? Жок, ага ишенбейм. Канчалаган ырчылар бар, акчасы бар. Канчалаган даже спонсорлор бар, аябай көп акча төлөп берип. Чын айтайын, ал немеден эмес. Эми элге жагыш үчүн акчаң деле жетпей, акчаң болсо деле элге жакпай катты. Эл болсо эмнени баалайт? Сен талантыңды баалайт, сен душаңды угат ал жерде. Сен жан дүйнөңдү элдер уга билип көрө билиш керек. Жөнөкөй клип болсо дагы, болгону 2,000 сом, 3,000 сом расход кетсе дагы, сен жан дүйнөңдү көрүш керек да эл.
Ал жерде сен канча акча чаптасаң деле, канча акча кошсоң деле, кандай артист болуп кийинсең деле элге жакшы жагып маданиятты көргөзүш ал акчадан эмес. Көп просмотр алып кетиши, көрүмдүргө алып кетиши деле мүмкүн эми. Эми Арзан болсо вряд деле. ли. Бирок ошого канча расход болуп атса, ошол нерсе ырчыга жарашыш керек да. Кээде аябай артык кылам деп, тыртык кылам деген сөз бар го бизде. Аябай артист болом деп, жалтырагын көбөйтүп, бул жагынан машинасын дагы аябай немесин, макияжын деле көбөйтүп, аябай бир үркүнчтүү болуп калышы мүмкүн да. Ал өзүнүн адамдын өзүнүн стандарты, өзүнүн пределы, ошо немесин адам өзү билиш керек дагы. Мисалы мен эркекмин, эркек мындай көрүнүш керек, эркек ушундай маданиятты көргөзүш керек деп, аял болсо өзүнүн сонун бир сулуулугун көргөзүп, ошо. Жакшы. Сиз ошол 9-класстагы тарткан клип менен, ошол кездегидеги жалпы эле клиптер менен, сиз эмес башкалардын иши менен азыркы күндөгү клиптердин айырмасында, ортосунда канчалык айырмачылык бар? Айырмачылык Өзгөрдүбү бир нерсе? болгону мен клиптеримдин сапатын эле өзгөртөм. Ал кезде чын айтканда профессионал эместигим чындап эле билинет. Эми профессионалмын деп азыр деле айтпайм, бирок ошол кездеги жаңы баштаган переходдордо, ал немелерде кадрды тутканда, мисалы мен моментти улавливать этип калганды жакшы көрөм. Аябай ойноп атканда образдын ошо бир өзүнүн бир изюминкасын, актердо ойнотуп атканда прямо образды кайталатып атып, образды высасывать этип алып, ушундай талап кылам азыр тартып атканда. Чтоб жараштырышына. Анткени жараштырып сонун тартып алсаң, мен өзүмө да жакшы да монтажлап отургандай, ушундай жыргап, ушундай сонун клип чыгардыкпы деп, өзүм дагы сонун сүйүнүп жыргап монтажлам. Ошол кездеги клиптер менен азыр сиздики эле эмес, башка клиптерди ала турмасак, жалпы сапат эле өзгөрдү деп айткыңыз келип турабы? Сюжет, идея, аларда өзгөрүү болгон жокпу? Эми сюжет ошо эле го дейм, сүйүүсүн таштап кетти. Бирок сюжеттер чын айтканда 10 жыл мурунка караганда азыр уже курчуп атат. Барып заман өзгөрүп атат, заман менен кошо клиптердин сюжет деле өзгөрүп атат. Бирок ошол эле клиптер жанагы. Бирок азыр кээ бир клиптер, азыркы жаңы чыгып аткан клиптерге караганда, мен 10 жыл мурунку тарткан клиптерим сапаттуураак деп мен таамай, уверен айта алам. Сапат болгондо визуал жактанбы же Визуал жактан, сюжеттен мындай коюлуш боюнчабы? Сюжеттин коюлушу боюнча дагы, неме боюнча дагы, качество боюнча, сапат боюнча дагы. Анткени азыркы учурда биздин жылдыздарыбыз бул блогерлер болуп калды. 5 жыл ичи, мисалы блогерлер бүт бардыгы эле ырчылар деле мурункудай иштебей калды. Бирок аракеттенип жакшы иштеген ырчылар бар. Аябай бир жумада эле миллион просмотрлар топтоп, аябай сонун иштеген ырчылар деле бар. Ошондой кылып иштесе болот. Кайсы бир мезгилде кавер жаздыргандар чыгып кетти да. Кавер стилинде дейбизби, жөн эле микрофонду коюп алып туруп, ырдап эле чыккандарчы. Ал клипмейкерлердин ишин алсыратып койгон жокпу? Негизи ал оокатты тартып алгандай болгон жокпу? Жок, негизи кавер түшүнүк бул не только клипмейкерлердин оокатын тартып алып, бул даже ырчылардын деле ошо башка жаңы ырчы, ошо мурунку ырчылардын немесин тамагын тартып алгандай көрүнөт негизи. Бирок кавер проекти, бул проект дагы мен баштаган биринчилерден болуп, мисалы азыр кавер деген эле биринчи очередь Тынысхан, Элен деген эстейсиңер. Ошолордун жана эзилип бүттүм деп башында ошо бир 5-6 каверин мен баштап, мен тартып эме алып бергем. Демек алга деле клипмейкердин колу керек экен андай видео тартыш үчүн. Эми башында ошо мен көргөзүп, эми негизи ал жерде жеңил эле да. Коесуң, камераны коюп туруп эле, аябай сонун кадрлар чыгарып, бул жерде кавер ырдагандар деле алар аябай мээнет кылат, бир жума кыйналып каверде жазышат. Аябай сапаттуу кылып, элге уккулуктуу болсун деп жөнөкөйлөнтүп, бирок башка эле атмосферасын көргөзүп беришет ошол жерде. Ошо. Дал ушул шоу бизнесте
клип тартуу учурундабы же башка учурдабы социалдык тармактарда кээде видеолор чыгып турат, клипмейкерлер ырчыларды жеме эле урушуп атканынчы сөккөнгө чейин барганы. Сизде ошол сыяктуу кызыктуу учурлар болду беле? Же бир ырчы менен катуу конфликтке барып кийин урушуп кетип клибин тартпай койгонго чейин жагдайлар болбоду беле? Азыр айтсаң сразу биринчи Эрин Сакен эстейсиң го. Сыдыков да? Эрин Сыдыков айкебиз болчу. Негизи мен ырчылар менен урушпайм. Негизи эле мен өзүм жашоодо мындай урушпай эле мындай любой эле жумушту ийгилик менен, күлкү менен, шаң менен сону кылып бүтүргөнгө аракет кылам. Болгон учурлар чынын айтсам жада калса катуу аябай аттан жыгылган учурлар болгон, аябай аварийный состояниеда болгон учурлар да болгон. Бирок мен ырчылар менен урушуп, ырчылар менен неме болгон учур болгон эмес. Анткени алар билет мен ушунчалык жан дүйнөм менен аракеттенип, ушунчалык жанагы ырчы сонун чыксын, сулуу чыксын деп аракет кылганын алар билет, толук ишенет. Ошо Съемка жараянынан кызыктуу учурлардан айтып бербейсизби? Кандай кызыктуу камера жоготуп алып же клипти тартып өчүрүп алып ошондой учурлар болбойбу? Мисалы мондой учур болгон. 2014-жылы экен, 21 жаштамын. Аябай клиптерим хит болуп, арт-артынан супер жылдыздарга клип тартып жүргөн учур. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын клипин тартып атканда көлгө барып тартканбыз. Ошо бир күнү үйдө ошо бир клипти бүтүрүп уктуп атсам эле эртең менен чалып калып, Нурсултан клип тартыш керек деп калды. Макул тартып берейин десем, кеттик көлгө деп эле айтып калды. Анан кийин көлгө чыгып кеткенбиз. Ал кезде сценарийди дагы көлгө жеткичең жазып койгонмун. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын клипин. Анан кийин барып ал жерден клипти кандай кылып тартабыз деп ошо жеткичең ойлонуп бардым. Экөөнү жетелештирип, ары бастырып, бери бастырып тартып атсаң Love Story клип болуп калат. Азыр көрүп атасыздар го бардыгы. Жетелештирип эле мааниси жок эле. Анан кийин 2014 экен ошол жылы аларды именно жетелештирбейм мен силерди. Именно ушундай чогуу жүрбөйсүңөр, бирок эки жакта жүргөн ушундай сюжет кылайлы деп айттым. Акырында эле экөөңөр жолуктуруп, ошол моментте анда дагы мындай ошо бириң жок болуп кеткен, бир ошондой кадр менен ошо менен бүтүрүп салайлы. Ошол нерсе кызык болот деп ошондой барып клип тартып баштаганбыз. Клип тартып баштап эле жарымына келгенде флешканы алмаштыргам да жакшы. Флешка алмаштырып, бул флешка толуп беркин салганда, анан кийин катамаранга чыгып алып, Элдос, Алмаз экөөбүз анда алып ырдап чыга элек болчу. Бул жакта бир катамарандабыз, бир катамаранда Асель Кадырбеков менен ошо Нурлан Насип ал экөөнүн ырдаган кадрын сонун кылып тартып аттым эле, закат сонун кылып. Катамаранда бир неме экен эле, жана лебедь сыяктуу мойнунан кучактап алып, мындай көлдө эки жакка моундай болуп тартып аттым эле, кулап кетпесек экен деп. Тартып аттып эле, камераны кармап тартып аткан жерин жана лебедь кулады. Камераны алардын немесине ыргыттым деп ойлодум эле. Ой, кирип барат туруп ыргыттым эле. Камера алардын немесине тийип туруп сууга түшүп кетти. 8 метр терең. Анан кийин сууга түшүп туруп эле күлүп жырган бойдон кайра чыктым да, чыгып туруп камераны карасам жок. Кайра түшүп, кайра головка кирип, кайра карадым, жана жери 8-9 неме метр тереңдик экен, түшүп кайра карап. Ошентип жана жерде дагы жакшы флешканы алмаштырганда неме болуп калган экен эле. Ал кезде аябай мындай кандай айтсам, востребованный клипмейкер болуп турган кез болчу. Ал камераны бат эле восстановить этип алгам. Ал жерден чыгып алып, ошо Нурлан братандар менен Асель Кадырбеков алар болсо кыжалат болуп, камераңды түшүрбөйдүң, кантебиз. Кыжалат болбогула, бул жакта берки флешка бар деп коем мен. Алар өзүңүз успокаивать этип. Камераны жаңы алып, оңой эле деп коюп. Эмне болгон анан камераны алгансызбы? Камераны таппай койгонбуз. Ошо ысык көлдө ошо Золотые писки ошол жакта менин камерам дагы эле жатат ушул кашен. Кимден таап алган болсо эстелик алып койгон дейсиз. Легенда ал эми. Жакшы жактырбаган нерселериңиз барбы ошо сизде бул менен иштешпейм деген? Негизи бардык эле ырчылар менен кандай айтсам, мен аларды жактырбагыдай алар мен үчүн эч ким эмес да. Мен деле аларга эч ким эмес, мага болгону алар болсо ошо өзүнүн жумушун эле мага дайындап, тапшырып берип койсо, ошо жумушун эле чыгарып жумалап берип коюш, ошо мен өз кесибимди кыла берем, алар деле өз кесибин кыла берет, ошо эле.
Анан кийин бирөөнү жактырып, бирөөнү жактырбай, эгер бирөө жакпаса сразу эле бетке айтам. Сен мен иштеше албайм деппи? Ушундай деп эле бетке айтып койгон өзүмө жагат. Жакшы, өзүңүздүн жеке жашооңуз тууралуу сүйлөшсөк. Негизи каяктан болосуз? Каякта тууп өстүңүз? Негизи мен Ош облусуна караштуу Кара-Кулжа районунда төрөлгөм 1993-жылы. Кайсыл мектепте окудуңуз эле? Ал жакта мен Баки Эшмамбетов мектепте ошо 4-5 класста окугам. Анан кийин ошо 5-6 класс ошо Россия, Алматы болуп ошол жакта жүрүп, анан кайра 7-8-9 классты ошо Ошто Сорокдетте окудум. Ошого келиптер айтып кое беришет, сенин стилиң башкача, где-то орус пейлисиң, ушундай деп ошо Алматыда, ошо Россияда ошо жүрүп калган эмнегедир. Мындай бирөөнүн көңүлү, бирөөнүн немесин көп неме кыла бербейм. Бирөөнүн оюн, бирөөнүн жеке ою, ал бирөөнүн жеке ою болсо ал ошонун ою да. Мындай стилине жүрүш, кандай кийинип жүрүш, кандай өзүң алып жүрүш бул ар кимдин өзүнүн чечими, Өзүң үчүн ишеними деп эле айтам. Жакшы. Мектепти бүткөндөн кийин 9-ду бүтүп эле демек биринчи клиптен кийин эле Бишкекке кеткен экенсиз. Ошо биринчи курска тапшыргам, негизи биринчи курска тапшырып, финансистмин да негизи мен. Экономист. Финансистмин. Анан творческий немеге окуган эмесмин, негизи режиссерский, операторский окуган эмесмин. Негизи мен өзүм мектепте окуп жүргөндө сүрөттү жакшы тартчумун, художник болчумун, портрет тартчумун. Ошо 7-8 класста немен Чыңгыз Айтматовдун портретин тартып, ошо анан ошого мындай өзүм. Эмнеге финансист болуп окууга тапшыра алдыңыз? Финансистке тапшырган себеби мен чоң энем банкирша. Байкем, жеңем, булар баардыгы ошо финансист, банкир. Анан кийин мен деле ушулардын катарына кошулайын. Барып мен дагы кечке акчасын алып отурайын деп ошого тапшырып салгам. Ал өзүңүздүн эле чечимиңиз болгонбу, же үйдөгүлөр айткандыгы үчүнбү? Жок, аны мен өзүм чечим кылгам. Үйдөгүлөр айткан, бирок неме деп, сен артист болот окшойсуң деп дагы анткени кээде караокеде жакшы ырдап, жакшы неме алып калчумун. Анан кийин ошо компьютерди алып бергенде, компьютерди дагы уже оңдоп, компьютер жакшы түшүнүп калгандай, информатика тапшырат окшойм деп ойлодум эле. Анан немеде не деп коет эле? Практикада жүргөн, информатика боюнча ошо окуп, практикада жүргөн бир тааныш бар болчу. Практикада каякта жүрөт экен деп сурасам, ал немеде жүргөн экен эле. Мектепте агай болуп. Бирөөгө агай болуп, бирөөгө бир нерсе үйрөткөн, бир нерсени түшүндүргөн бул мен эң жаман көргөн кылык да. Анан кийин мен ошол практикант болуп, информатик болуп турган практикада агай болуп жүрсөң, жана жерде лучше банкир болгон жакшы го деп. Ошо үйдөгүлөрүм эле катары неме толуктайын деп ошентип ойлогом. Ошо 1 жыл окудум. 1 жыл толук окубай, анда дагы барбай, эми чоңоюп аткан баласын 16-17 жашта. Ошо жүрүп эле анан случайно клип тартып калып, клип хит болду. Университетке барып окугансызбы негизи? Ооба. 9 ай барбай деле жанагы эми 10-11 класстын базасын жана жерге барсаң дагы эле ошо көрүнүштү. Үйрөтүп атса, тем более историяны, химияны жана жерде жаккан эмес. Кызыгы жок да, мисалы. Илгерки историяны азыр мен түшүнүп маган. Ал лишний информация эмне кереги бар? Кийин эмне болду, окуну бүттүңүзбү? Окуу ошол бойдон калган. Окууга келген эмесмин, келип туруп, ошол жерден отчисление болуп, кийинки жыл келсем ошо сен отчисление болупсуң дейт. Сүйлөшсөк болбойт. Сен жакшыраак окушуң керек эле ушундай. Анан кийин жана жерде келгим келбей, тем более жана 9-классты бүтүп ошо почти 10-класс болуп калганда банкирлерге караганда прибылим көп болуп, үйдөгү банкирлерден прибылим көп, акчам неме болуп атканын көрүп туруп, банкир болбой эле коеюнчу лучше. Күлгүлө тартайын деп ошо мен кеттим. Жакшы. Негизи бизде Кыргызстанда жогорку окуу жайды бүткөндөр деле канча пайыздык билбейм, бирок көпчүлүк өз кесиби менен иштебей калат да. Бул себеби эмнеде деп ойлойсуз? Туура эмес кесип тандап алганбы, же туура эмес багыт
берип коюшканбы, кимдир бирөө көбүн эсе үй бүлө таасир этет эмеспи? Алар негизи ар бир адам өзүнүн чечими да. Мисалы мен өзүм чечим кабыл алдым мен ошол шартка жараша. Ал кезде клипмейкер деген немелер жок болчу. Жок эле да ошол кезде клипмейкер деген мода болуп, клипмейкер дагы ошо звезда болуп ошол кезде башталган да. А бирок мен жеке оюм адам өзү тандап өзү кийим билет экен да, өзүнүн ким экенинчи кто я деп өзүнөн суроо керек. Ошо кийин тапшырганда ошо неме кылганда анан мен түшүнүп жеттим да. Бирок ар бир адам мисалы канчалаган универде окуп, канчалаган адамдар мисалы жылына бир 10 режиссер, 10 оператор чыкса керек да эми. Мисалы училищелерден, немелерден. Бирок кана алар жок. Каякта жүрөт? Канчалаган ырчылар тапшырат, жыл сайын канчалаган ырчылар бүтөт, кана жок. Анткени адам өзүнүн нарагында кызыгуу болуш керек, нарагында өзүнүн уверенность болуш керек, чтоб ошол багытты тандап, ошону ийгилигин чыгарам деген өзүнүн ниети болуш керек. Рекорддор боюнча сүйлөшсөк, жылына канча клип тарткансың? Жылына 118-120 клип болуп калат болчу. Ошондо айына канча 10 клип, 12 клип тартып. Кайсы жылдар? Же азыркы күнгө чейин ошондой болуп кетти? 2015-2016 жылдары. Тартып жетишип тапшырып берип калыш керек. Ошо азыркыга чейин 1,5 миңден ашты окшойт негизи. Жалпы 1,5 миң клип тартып алгансыз? 1,5 миңден ашты деп эле айта алам мен. Ошондо бир жылда 100 клиптен санаганда бир 10 жылда 1000 клип чыгат да. Охо. Сан сапатка таасирин тийгизбейби? Канча көп клип тартсаңыз, мындай бири-бирине окшоп. Ушуну баса айтып кетейин. Азыркы клиптер бири-бирине ушундай коёндой окшош. Барат, мисалы бир студияны тартып, артынан келип туруп ошол жерден студияны тартат. Аны өзү келип өзү тартат дагы өзү деле. Мисалы мен эң жеңилгеним, эң утулдум. Мен ишим бүттү окшойт, бул карьераны жыйынтыкташ керек го деген ой келген. Мен бир жолу бир клип тартып, артынан бир клипим окшош болуп калган да, эки клип. Бир клип тартыптым, артынан эле дагы бир клип. Бирок эки башка жак тартылган. Эки башка формаларда бүт, эки башка ыр. Бирок жана операторский бүт немелерден карап туруп, мурунку клипке окшоп калды. Анткени жана Чыңгыз Айтматов деле болгондо айтчу го, менин биринчи тарткан чыгармам, биринчи чыгарган чыгармаман, экинчи чыгармам эки башкача болбосо, эки окшош болуп калган, бул мен аркага кеткеним деп. Ошол сыңар эле мен бир клипке окшосо, бул Чыңгыз Айтматов айткандай эле, меники деле аркага кеткеним да. Негизи башка клиптерди айтып атасыз да, азыр баардык эле клиптер окшош болуп кетти депчи. Эмне кылыш керек анда? Клип жаңылаш керекпи, же стиль алмаштырыш керекпи? Мисалы азыркы учурда кээ бир клиптер өлө чыгып кетип атпайбы, хит болупчу. Жакында эле кошуна Өзбекстандан көк шөгүлү деп чыгып атат. Башкача стиль. Жансе деп ошол эле Өзбекстандан Жансе деп чыгып атат, казактардан чыгып атат. Бизден дагы жок эмес, Жакс сыяктуу ырчылар 1-2 клип тарткан жетишти да. Эмнени өзгөртүш керек? Негизи ретро стиль хит болуп атат. Ретро стиль. Билбейм, ал ретро стиль мисалы сага өтүп атышы мүмкүн, сага жагып атышы мүмкүн, мага жагып атышы мүмкүн. Бирок азыркы современность ретро клиптерди көрүп табы көрбөй табы ошо белгисиз да, азыркы жылдар. Көрүнүктөр көрүп турат да, миллион, 10 миллион, 40 миллион. Ал саналуу эле болуп атат да, мисалы 10 клип окшош болуп чыгып атса, ошонун арасында 1-2 эле хит да. Андан кийин келип туруп мага ошондой клип тартып беришти деп эле ошондой клиптерди эле тартырып, ошо мен. Бирок билбейм, кээ бир ырчыларды, кээ бир клипмейкерлерди бир жумушуна окшоп атса, эмне себептен кайра кайталап тарта берет? Билбейм, өзгөчөлүк издеш керек да. Мисалы мен бир клип тарттымбы, анын просмотру кетпей калса, мен бул жерде туура эмес кылдым окшойт деп ойлоном мен. Жанагы ырчыны ойлоном, неге бул сон ушундай кылып жазган экен эле, эмнеге мындай болуп кетпей калды деп мен ойлонуп, мен өзгөчөлүк киргизишим керек, эмкисине мен мындай ката кетирбешим керек. Бирок бул клип ушундай болуп кетип экен, ушундай болуп атат экен. Жок дегенде бир 500 000 просмотр болуптур, элге көрө турган мындай жараган клип болуптур деп кээде сүйүнүп калам. Негизи трендтин артынан кууйсузбу? Негизи эмне тренд болот? Трендтин артынан куубайм.
мисалы ретро стилдер азыр, бирок азыр ретро стилде ошо клип тарткан атам мен. Ретронун дагы өзүнүн немесин кыраатын келтирип, өзүнүн бир көркөмүн чыгарып, бирок көк жигүлү болсо кайра ошо көк жигүлү кошуп тартып, ошо окшогон машина тартып, мисалы ал кезде дипломат мерстер дагы болгон сонун аябай. Ошо дипломат мерстер менен ошондой болуп азыр мисалы планда бар ошондой клиптер тарткан. Жакшы. Ушул күнгө чейин өзүңүзгө кылган эмгектериңиздин арасынан өзүңүзгө мындай жакпай калганы кайсы болду эле? Өзүмө жакпай калган клиптерден жок. Анткени мага бардык клиптерим жагат экен. Эмнеге дегенде, потому что мен ар бир немеде рисковать этип өзгөчөлүк кылган аракет. Ар бир клиптин өзүнүн орду бар. Мисалы обсуждаемый клип болгон, ошо Мирбек Иманбековдин ошо Жан дегендерин кайра баштан клипти неме кылып тартканда, ошо башкача бир жаңылык кылып көрөлү деп тартканбыз. Эмне деп клип тарткан, ушул клиппи деп. Зато мен жанагы жерде элдин оюн билип алдым. Анан кийин клипти дагы өзгөчө кылып, мисалы ыйлата турган клипти неме кылып тартсам просмотр дароо эле кетип калат. Анан кийин аны деле угуп көрүп, жанагы клип кеткенден кийин аны көрүп туруп мен анын просмотру жакшы кетсе, биздин элге ушундай, биздин эл ыйлаганды жакшы көрөт экен, биздин эл ушинтип кыйналганды жакшы көрөт экен. Сүйүнгөн, уверенный клип тартып берсең, ал клиптин просмотру кетпей калса, анан кийин кайра ыйлаган клип тарта турган болсоң, кайра ошонун просмотру кетип калса, биздин эл сүйүнүп жыргаганды, значит, жаман көрөт окшойт, ошо ыйлаганды эле жакшы көрөт экен деп, анан ошондой клип тартып калат экенсиң да. Да. Клип тартууда кандай критерийлерди карайсыз? Балким сизде жандай ачык кадрлар тартпайм же аял кишини слабый пол катары көрсөтпөйм деген сыяктуу өзүңүздүн критерийлериңиз барбы? Жок, мен өзүм негизи менин клиптеримде неме эркекти самоуверенный кылып көргөзгүм бар. Мен постоянно эркекти эркекче кылып, постоянно мындай, кандай айтсам, барып бир кыз менен тааныша калып, ал эркек болсо аракет кылып, мындай көтөрүлүп кетип, өзүнүн максатына жетип калган. Именно эркектерге ошондой басым коюп, ошондой кылып тартам. Ал ой менен эмнени бергиңиз келет элге? Ал ой менен эркектер мындай эркекче жүрсө, эркек ийгиликке жетет деген бир уверенность менен мындай дух берген сыяктуу да, ошондой клип ар дайым ошондой кылып тартам. Ошо анан кээде аялдарды где-то акылсыз кылып, где-то неме кылып, ошону пример кылып, эркектерге мотивация кылып, ошондой кылып тартып неме алып коем. Ошо. Ачык сценаларчы? Ачык сценаларды эле тартам, уверенно эле. Анткени ачык болсо, эми анчалык ачык эмес, мындай, кандай айтсам, сулуу көрүнүштөрдү, сулуу, мисалы, фигура, вот женственность деген нерсе бар. А женственность бул Ачык сцена дегенде жандай кыска мини юбка кийген эмес, андай постановкасы. Постановкасы 18+ аракеттер болгон жер барбы? Жок, мисалы, ал жагында карап неме кылып тартам. Андай тарткан клиптер бар, Амир Аскаровга тартканбыз. Ошо анан кийин бирок анчалык ачык тарта берген. Азыр возраст келген сайынбы, билбейм, мага негедир уже мындай покрыто, красиво көргөзүм келип калды. Анан кийин беркиндей өбүштүрүп, жалаңдаштырып, ошондой кыла бергенде эле көп жагып бербейт. Негедир мындай непривычно көрүнөт го, мындай жүдө эле кучакташып атса, болсо улуп атса, мындай грань негизи мындай белинен кармап, как джентльмен. Анан кийин колунан кармап, вот ошо как мадемуазель кылып уже көргөзүш керек болуп калды. Анткени бул маданиятты биз сону кылып, сулуу кылып жеткиришибиз керек. Жакшы. 2014-2015те бир өтө жакшы көзүрмөн менен эстеп атасыз да. Ал кезде сиздеги пик болгон, эң популярный болуп турган клипмейкер болуп турган кезиңиз окшойт эле. Азыркы учурда кандай? Сизге суроо талап канчалык болуп атат? Азыркы учурда чын айтсам, мен ал кезде эстегем себеби, ал кезде 21-20 жаштасың, аябай чын айтканда түштөгүдөй эле кеткен бүт бардыгы. Бирок ошо түштөгүдөй болсо дагы ошону башкарып жетишкен аракет кылып, эл чөкүнмен бүт бардыгы сон. Бирок азыр болсо, азыр деле мен тарткан клиптердин өзүнүн орду бар. Дагы эле өзгөчө. Слишком комедия эмес, слишком эме эмес.
ошо маданияттуу көргөзүп, ютубта деле жакшы акыркы клиптерим ошо Талант Алтынбек, Аяз Садырова алардын клиптерин тарттым. Алар дагы сонун көрүүчүлөр топтоп эле келатат. Бүт бардыгы сонун. Эң башкысы менин клиптерим ошо 1 ай хит болуп, 2 ай хит болуп, кайра жок болуп кеткен клиптерден эмес. Жашай турган клиптер. Анткени кече 1 ай мурун тартылган клип болсо дагы мен өзүмкү менен 10 жыл мурунку клипптер менен салыштырып жеңип кое алам. Сапаты боюнча дагы, качество, бүт стиль, постановка боюнча дагы. Азыр жылына канча клип тартып атасыз? Азыр жылына мурункудай көп деле эмес. 1 айда бир үчөөнү ашып барса бир 5 ошондо. Ошо. Жылына 3-өө, 5-өө? Жок, жылына эмес. 1 айда. 1 айда. Демек кайра жылын эсептеп келсең, ал деле бир 30-50гө жакын болуп калат. 50гө барып калат да. Жакшы. Өзүңүздүн мындай багытыңыз боюнча айтып кетсеңиз, башка клипмейкерлерден сиздин эмнеңиз сизди айырмалап бөлүп турат? Мисалы мен башка клипмейкерлерден, Мисалы Эрнис Сыдыковдон дейли. мисалы Эрнис Бакенин өзүнүн немеси бар. Ал режиссерский кинематографиядан немеси стиличи, более кино сыяктуу кылып кадрлар ошондой болуп тартылат. Мен Эрнис Бакеникинен өзгөчөлөнткөнүм себеби аныкынан меники краскалар өзгөрүлүп турат, качество өзгөрүлүп турат. И кадрлар динамика менен, эң башкысы правиласы жок, без правил. Грань жок. Ошондой кылып тартам мен. Тартып атканда ар түрдүү кылып. Өзүңүз чектебейсиз? Кадр тандоодо. Анткени мен чекти билбейм да, кайсы жерде чек бар, кайсы жерде чек деп окуган эмесмин. Эң плюсум ошо деп айтам мен. Жакшы. Сизге бизден чакан рубрика оюн сыяктуу дейлик. Кыргыз тилин канчалык билесиз? Эми кыйратпайм. Кыйналбайсызбы? Кыйналбайм го. Сизге кесиптердин орусчасын айтам, сиз кыргызчага отуруп көрүңүз. Грузчик. Ташуучу. Жүк ташуучу. Жүк ташуучу. Курьер. Курьер. Курьер деле жүк ташуучу. Жок. Жеткирип берүүчү, жүк. Кыргыз тилинде чабарман деп айтылат экен. Повар. Ашпозчу. Ашпоз. Учитель. Агай, эжеке. Агай, эжеке же мугалим да? Мугалим. Наставник. Шакирт. Жок, наставник тескерисинче. Наставник. Устат. Устат. Насаатчы болот экен. Насаатчы. Водолаз. Водолаз. Ушуну точно билбейт экенмин. Суучул. Пилот. Учакчы. Учакчы. Учакчы болуп калам. Самолет учак болсо, учакчы. Кандай? Пилот. Жөн гана учкуч. Жөн ушуну окуп. Продавец. Сатуучу. Строитель. Короочу. Охранник. Күзөтчү. Телохранитель. Коргоочу болуп калам. Жок. Ушуга жакыныраак, бирок жалпы мааниси. Коргоочу. Точно билбейт экенмин. Жансакчы. Жансакчы. Политик. Саясатчы. Переводчик. Котормочу. Парикмахер. Чачал жок. Чачтарачы болуп калат. Чачтарачы. Инструктор. Инструктор. Кандай эле? Бул сөздү укпаган болсоңуз деле мүмкүн. Нускоочу болот экен. Нускоочу. Биринчи болуп атасызбы? Массажист. Буну точно которо албайм мында. Жок, которсоңуз болот. Массажист не кылат негизи? Уколоочу болуп калам. Уколоочу болот экен. Секретарь. Мен билет болушуңуз керек. ошо жанаша эле турат, тилим учунда. Билбейт экенмин. Катчы. Катчы. Анда
катчы болуп калат, катчы. Биз клипмейкер дегенди которо алган жокпуз. Клипмейкерди кантип которот элеңиз? Клипмейкерде жаңы сөз ойлоп таап коелу ушул жерде. Жана учкуч. Мисалы тасма тартуучу, анда тасма тартуучулар режиссер болуп калат. аны музыкага тасма тагып. Клип жаратуучу. Негизи клип деген сөз деле өзү англисчадан алынып келген сөз да. Аны мындай таамай кыргызча которгондо ошо тасма. Анда бир сөз менен тасма түшүрүүчү жаратман деп айтсак болот экен. Бир нерсе жаратат, жаратман деп айтсак болот. Жакшы, кайра өзүңүзгө кайтабыз. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Үй бүлөм Качан үйлөндүңүз? Үй бүлөм боюнча негизи бул теманы айткым келбеди эле. Бирок айтсам деле, айтпасам деле. Бир балам бар. Азыр бойдокмун. Кандай болуп кетти эле айтып берсеңиз ошону. Калганын айтпай эле коеюнчу. Бул сыр бойдон ала берген жакшы го дейм. Анткени билбейм эмнеге бул теманы айтып козгогом келбейт. Эмне дегенде мындай жалып кылгандай, арыздангандай көрүнүп болуп калат. Аны эми айтам көп болсо адаштым, жаңылдым. Эми жаңылбаган пенде жок ошо. Ушул менен эле жашоонун Бир сөз менен ушинтип түшүндүрө. Жашооңуздун бир оор кыйш күндөр болгон окшойт. жаңылдым деп эле айтам мен буну. Камай эле. Сизге андан жашоо эмне сабак берди? Чынын айтсам эң сонун сабак болду, бирок акыркы 3 жыл ичи ойго эмне гана келбеди. Эмне дегенде мен кичинемден аябай эрке чоңоюп калып, чынын айтканда. Өзүм чоң атам прокурор, чоң анем банкир, чоң атам чоң анем колунда өскөм. Аябай эрке алардын колунда ушундай неме чоңоюп калып, чоңойгондо эле 9-ду бүтпөй эле ошол кезде клип тартып издөө болуп, ушундай акчаны көп таап, ушундай көтөрүлүп кетсең, анан кийин негизи кичинемден ошо чоңоюп туруп, адамдардын анык жүзүн көрбөй калдым мен. Чынын айтканда ошо үйлөнгөнгө чейин адамдар негизи кандай экенин анык жүзүн көрбөй калдым. Көрсө кичинесинен мындай таарынып чоңойгон, обиженно чоңойгон, травмированно чоңойгон адамдар болот экен. Анан кийин ошон үчүн кээ бир адамдардын жанагы ораторский способностьтор жок болот экен. Ошон үчүн кээ бир адамдар өзүн кенен өзүн айтып, өзү жөнүндө неме кыла албайт экен. Бирөөнүн ою, бирөөнүн немеси. Негизи бирөөнүн оюн биринчи орунга алып алышат экен да. А мен болсо ошо эрке чоңоюп, ошондой сразу клипмейкер болуп кетип, ошондой адамдардын анык жүзүн көрбөй, ошондой эмелерди көрбөй, бирөөгө көңүл бурбай, ошондой сапат менен чоңоюп калып, анан ушул ушул жашка келип, ошондо түшүндүм да, чынын айтканда бир 27-28 жашта негизи адамдар кандай экен, ошондо түшүнүп жеттим. Буга чейин ошо клиптегидей эле жашоону көрүп, клиптегидей эле кыялданып, ошо клиптегидей эле жашоом ушундай жүргөнү көрсө, жашоо башкача экен. Бир адамдын 2-3 жүзү болот деп коет го. 2 жүздүү дейт. Ошол сыяктуу айткыңыз келип турабы? Именно ошол. Башында бардыгы жакшы, анан жарым жолго келгенде өзгөрүп кеткен. Ошо негизи адамдар кээ биркилер ушундай өзгөрүлүп турат экен, ар кандай ар башкача болуп турат экен. Мисалы 2 жүздүүлүктү билбейм кандай адамдар эмне себептен колдонушат. Мисалы мен үйдө кандай тарбияласа, кичинеме кандай тарбиялап, кандай чоңойтса, мен ошол эле тарбия менен эле, ошол бойдон эле. Ошо даже акча деле өзгөртүп кете албайт, пейилди. Даже мындай жакшылык, жамандык болсо деле пейилди өзгөртүп кете албайт. Анткени биринчи очередде чоң ушундай рахмат айтарым. Ошо ата-энемдерге, чоң атам, чоң анемдерге ушундай стойкий, ушундай эркекче тарбияны берип койгонуна. Анткени бул түгөнгүс нерсе экен. Эми ата-энең болсо акча берсе акчаң деле түгөнөт, байлык берсе байлыгың деле түгөнөт. А бул тарбия сени ушундай сонун тарбиялап койгон бул тарбия түбөлүккө калат экен. Бул тарбия менен сый көрөт экенсиң, бул тарбия менен неме көрөт экенсиң, ийгилик көрөт экенсиң, башка бирден дагы сый урмат көрөт экенсиң. Бул тарбия сени ийгиликке да жеткирет экен.
Балаңыз бар да. Балам Балаңыз бар. сиздеби? Жок, балам менде эмес. Апасы менен кичинекей азыр. Быйыл буюрса 5-ке чыгат. Негизгиси ата эненин тарбиясы экен деп атпайсызбы? Балаңызга кантип тарбия берейин деп атасыз? Балама чынын айтсам, балам азыр жашоо көргөзөт, неме көргөзөт, бүт. Бирок мен балам эртең өзү чоңойгондо эле өзү келет деп эле уверен айта алам. Анткени балам эртең чоңойсо эле достору мисалы башка бирлер жолугуп калса, сен атаң ким билесиңби? Сенин атаң Кубатов. Сен атаң ушундай киши деп. Сен атаңдай киши болушуң керек деп. Мен өзүм үнүм жетпесе дагы мени тааныган адамдар, мени билген адамдар сен атаңдай киши болушуң керек деп. Мен балам даже эл деле тарбиялап коет. Мени тааныган адамдар тарбиялап коет деп айта алам. Ошо. Бирок мен балам чоңоюп келет деген 800% уверенность. Анткени эркек ата журт, эркектин тарбиясы башка болот. Эркек ушундай самоуверенность менен тарбиялап коет да. Турмуштан жаңылдым деп атасыз да? Башка нерселерчи? Достук? Чынын айтсам, бирөөнү жакын дос дейин десең, эртеси күнү крутойраак кийинип алса деле, крутойраак же машина айдап алса деле, мындай пейили өзгөрө баштайт экен. Билбейм эмнегедир. Мен мисалы менин досум, дос деген түшүнүк бул эки денеде жашаган бир жан деп түшүнүк меники ошо да. Билбейм, кээ бир адамдар, мисалы мен барып бир досума мен кыйын боло албайм. Мен бир досума барып, мен мындай бир нерсени көргөзүп, мен акчам көбүрөөк экен деп неме кыла албайм. Өзүм кыйын экенин ага көргөзө албайм. Анткени мен ал досум менен жөн эле досмун, мага ошол эле бакытта ал менен мен жумушум ага, менин жумушум деле кызыксыз, анын жумушу мага деле кызыксыз. Просто ал адам менен кошо шоктонуп, кошо жиндүү болуп, кошо ойноп, кошо неме кылган кызык. Ошо мен айтарым, негизги дос үч эле нерседе, үч эле учурда урушат. Үч эле нерсе. Бул акча, акыл, дагы бирөөсү эле ыйман. Акчаны, акылын, ыйманын милдет кылган дос. Мисалы экөөбүз доспуз да, мисалы мен сага келип туруп кичине акчасы бар адам көрүнүп койсом, же мен сага келип алып ыйманымы милдет кылып, мисалы неме кылсам, же мен сага акылдуураак келип мисалы акылды үйрөтсөм, анан кийин эртеси күнү эле уже экөөбүз учурашсак, жолукканда башкача болуп калат экөөбүздүн жолугушубуз. Анткени дос менен тең эле жүрүш керек, дос менен дос эле болуш керек. Адан акылдуураак болуштун, аны атаңдаш катары көрүштүн кереги жок. Дос менен кошо ийгиликке жөнөш керек да, чуркаш керек. Айтайын дегеним, дос тандоодон адашкан жоксузбу? Айланаңызда кандай досторуңуз курчап жүрөт сизди? Чынын айтсам, канчалаган көп дос көрдүм, көп эле. Аябай көп. Бирок турмушка жараша, жашоого жараша өзгөрүп кете берет экен бүт баардык нерсе. Кээде каяда кыйынчылык болуп калса, мисалы мага айтпай, акырындык менен өзү чекелеп кетет экен. Кээде же мен чекелеп кетет экен. Кээ бир ал адамдарга жологуң келбей калат экен да. Мындай акылдуураак болуп, кыйыныраак көрүнгүсү келгенде. Ошо мен айткан эле жанагы үч нерсе: акылын, акчасын, ыйманын милдет кылган. Ошондой достордон эртеси күнү ушинтип учурашышыбыз, жолугушубуз деле кыйын болуп калган. Ошо. Бул жашоодо арманыңыз жокпу? Бул жашоодо менин арманым Үй бүлөңүзгө байланыштуу. арманым жок экен. Негизи арман кылган ченде деле мен по-любому өзгөртөй албайм. Оңдоп түзөп кете албайм. Эми алым жеткен аракетти кылам мүмкүн болушунча. Значит, болбосо болбоду, болсо болду. Анткени Кудай деле сон сабакты ушундай неме. Мисалы башка бирөө келип айтсачы, мисалы тетирибиз да, мисалы мен бул кызга үйлөнөм, бул кыз мага жакты деп айтсаң, досуң келип туруп айтса, сен неме кыласың го? Бул кызың болбойт десе. Жанагы кызды сүйгөн бойдон эле, кечээ эле таанышкан кызды сүйгөн бойдон эле жанагы досуңду жаман көрө баштайсың го. Анан кийин лучше сабак болуп эле башыңан өткөн жакшы экен бүт баардык нерсе. Ошо. Түшүнүктүү. Бизде программасындагы бир рубрикасы
келген бизге келген коноктордун социалдык тармагын көрөбүз да, именно соцсеттер сизге эмнени сунуштап рекомендацияга чыгарып берет. Мүмкүн болсо телефонуңузду алсам. Азыр эң эле рекомендация көп чыгара турган бул TikTok. TikTok'ты ачып берсеңиз. Менде TikTok'та бирок көп отурбайм. Бир көрөлү. Бересиз? Ahiretni unuttira turgan baylıkta Allah'ını estete turgan kayığı jakşırak degeni. Максат ажы. Көтөрө бергиле. Экинчи видео. Стрим. Стриптен. Эфирлер чыгып өткөн. Үчүнчү. Рекомендацияны басып койгон эле что. Рекомендация басып турат. Рекомендация асылып турат. Ошо кыздар эле чыгат экен. Кыздар менен эле алымдар. Стрим. Доспу рекомендация. Достор, кыздар, алымдар. Бири-бири менен болгон байланышы кандай булардын? Негизи эми дос балдар TikTok'у тартып киргизип сүрөткө түшүп катып алып. Ошо. Бул да крутой дос балдар. TikTok'тан көбүнчө эмне көрөсүз? TikTok'тан негизи рекомендациядан в основном акыркы күндөрү диний видеолорду, диний немелерди көрүп калдым мен. Негизи билбейм, о кыздардын деле кызыгы жок. Ал жерде сулуу кыздар менен любой эле кыз, любой модель кыз болсо деле мен сүйлөшүп, чакырып, клипке тартып бүт таанышып алам. Мага кызыгы деле жок. Ошо бул жерде ошо диний немелерди көрүп калдым акыркы күндөрү. Где-то немелер бар экен. Где-то сыйкыр, где-то көз тийди, вот ошо немелерден кантип сактанып жүрүш керек, сактанып. Ошол нерселерди көрүп калдым. Ошо постоянно дарат менен, усул менен эң башкысы. Жакшы. Турмушуңузда мисалы турмуш жолунда кетип атып, тоого чыгып кетип атат деп элестетсек, кулаган учурлар болду? Кулаган учурлар. Да, мен куладым деп эле айтам. Ошо турмушту жакшы ниетиңде өзүң ишенесиң, Кудайдан теленесиң, суранасың. Мага ушундай сон жубай бер ушундай бүт кыялданып ушунча аракеттенип, жана өзүң подводить этип койгондой болду да, өзүң ишенесиң, бирок өзүң сатып койгондой эле болуп, анан өзүңө кайра ишениш кыйын болуп калат экен. Чын айтайын, акыркы 3 жыл, 4 жыл ичи өзүмө ушундай кыйын эле жыл болду деп айтам. Душевно ранимый. Өзүң жумушуңа кызыгың жок болуп калат экен. Мындай жашоо кызык жок болуп калат экен. Анан кийин акырындан кайра бунун бүт бардыгын калыбына келип атат акырындык менен. Мисалы, пример келтирип айтайын, 3 жыл келбей, Ошко келбегеним эле 3 жыл болду. Даже туугандарга дагы жолуга албай ушундай бир кыйын жылдардан болду, бирок бунун баардыгы артта калды. Сону Кудайга шүгүр. Келдим, атамдарга бүт баардыгына жолугуп учурашып, ата-энеден бата алып туруш керек экен. Ата-эненин батасы бул чыныгы сонун энергия экен да. Кадаң пайсалдуу болот экен, кылган ишиң мындай бүтүп кетет. Эмнегедир өзгөчө бир сыйкыр деп эле калдым мен. Ата-эненин батасы. Ошо анткени ата-эненин батасын алып тургула ар дайым экинчи мекке деп эле айттым мен, чын айтайын. Өзүң туулган жериңе, өзүң туугандарың менен келип аралашканың ушундай жүрөгүң жанагы самоуверенный болуп, кайра бүт барды восстанавливается, оказывается. Ошо Чыгармачылыгыңыздын ошол пик кезинде көздү май баскан учурлар болгон эмеспи, туугандардан алыстап? Жок, анткени билбейм, менде ал кезде меники ойноп жыргап эле күлүп эле вот ошо неме күчөп кетпесе эле, бирок туугандарым менен, досторум менен бүт бардыгы менен тыгыз мамиледе болгом. Эми мен мамиле бирөө менен мамиле кылам деп деле аракет кылбайм. Мында атайлап өзүмө наигранно өзүмдү зордоп жөнөкөйлөбөйм. Мен болушум ошо. Мисалы, мен уйкум келип атса уктап жата берем мен кеңири. Келип бирөө мени ойготсо бар деп коюп. Анткени эки жүздүү болуп тура калып, жана өзүң неме кылган ал нерсе көп
жага бербейт да. Мисалы сен уктап аткан болсоң уктай берсин, салсын. Тургандан кийин сөз нерсени эле. Ошо эң башкысы эки жүзү болбой адам мындай будьте собой деп айтам. Программабыздын соңуна жетип баратабыз. Бизде салтка айланган сурообуз бар. Бардык конок ушул суроону беребиз. Эгерде бул жашоодо көзү өткөнбү же көзү тирүүбү бир адам менен жолугууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал ким болот эле? Бул мен чоң атам. Чоң атам аябай ошол киши мага неме кылган, көп ошонун тарбиясы да. Ошонун пейили. Ошо ал киши прокурор болгон, кыйын киши болчу чын айтканда. Каалаган жумушун кыл, мен сени колдойм деп эме кылган. Эң башкысы Ал кишини качан жоготтуңуз? 2010 болуш керек. 2010. Ошо. Демек, сизге тарбияны берип, сизге багыт берген ошол киши. Ал кишини көргөнүңүз, азыр жолугууга мүмкүнчүлүгүңүз болгондо, ал кишиге эмне деп айтат элеңиз? Өзү суранган негизичи. Элдин уулу бол, мен сыймыктанган киши бол. Суйчу аласызбы? Ошо мен сыймыктанган ушундай сонун кишилерден бол деп, эл тааныган ушундай кишилерден бол деген. Ишке ашырдым. Мен сиз айткан нерсени ишке ашырдым, ошону айтмакмын. Сон, негизи эфирге келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кызыктуу маек болду деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто өзгөчө клипмейкер, өзгөчө өзүнүн кол тамгасы бар, өзгөчө клиптерди тарткан, социалдык тармактарда миллиондогон көрүүлөрдү топтогон клипмейкер Нурсултан Кубатов болду. Урматтуу кыргыз элим, эң башкысы чоңоюп аткан өспүрүм балдар мезгилге совет, ата теңирдин сөзүңөрдү уккула. Алар силерге эч кандай жамандык каалабайт. Чын айтайын. Эң башкысы ар дайым алгалап жүрө эле, ийгиликтерди багындырып жүрө эле. Эң жакшы көргөн жакын адамдардын жанында болгула. Алардын сөзүн уккула. Ошо эң башкысы ийгилик. Рахмат. Рахмат студиябызга маекке келип бергениңиз үчүн рахмат.